күчтүү сезим менен айтылган өлкөбүз өркүндөп өссүн деген сүйлөмдөн кийин кайсыл тыныш белгиси коюларын билесизби? Албетте билесиз. Илеп белгисин коебуз. Демек, бүгүнкү видео сабагыбыздын темасы илеп белгиси. Илеп белгиси күчтүү сезим менен айтылып, адамдын ар түрдүү ички сезимин билдирген сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Сырдык сөздөр дайыма сүйлөмгө ар түрдүү эмоциялык маани берет. Ошол себептүү сырдык сөз катышкан сүйлөмдөрдүн аягына дайыма илеп белгиси коюлат. Мисалы, Бара келди. Булардын эрте келгенин карачы. ончукпа, кокуй, акырын. О, чиркин. Ушундай да жер болобу? Ой, шумдук ой, кандай чебер жандар. Жалаң сырдык сөздөрдөн түзүлүп, өзүнөн мурунку же кийинки сүйлөмдөгү ойго карата болгон эмоциялык сезимди билдирген сүйлөмдөрдүн аягына да илеп белгиси коюлат. Мисалы, Осмонбек Ирчи комузга кошуп ырдап жиберди. Бали, Рахмат көп жаша Осоке. деген үндөр туш-туш жактан жаңырды. Агай, планды ашыгы менен орундаттык. Бали, Бара келди, иничек. Бара келди. Илептүү сүйлөмдөр эмоционалдуу, күчөтүү маанисинде колдонулуучу, кандай, ушунчалык, эмне деген жана башка сөздөрдүн катышуусу менен да уюшулат. мисалы, бүгүн дүйнө жүзү кандай аппак, кандай таза. Бетме-бет жолугушуу ушунчалык кыйын белем. Бул эмне деген шумдук? Сүйлөм тутумуна эмоциялуу боёгу бар. Айрым сөздөрдүн же эмоциялуу маанидеги кээ бир каратма сөздөрдүн катышып айтылышы менен да илептүү сүйлөмдөр уюшулат. Мисалы, ала тоонун булагы тунуксуң да муздаксың. Журтум, балдар үчүн карабаш курман. Сага эки дүйнөдө ыраазымын, жаным. Күчтүү сезим менен айтылган буйруу маанисиндеги сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Мисалы, сен менин жылдызымды түшүрбө. Ай, жолдош, токто, кайтартыңа. Күчтүү сезим менен айтылган тилек, каалоо маанисиндеги сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Мисалы, Зоболоңор көтөрүлсүн. жолуңар ачылсын. Саламдашууда, ага жооп берүүдө, коштошууда жана куттуктоодо айтылган сүйлөмдөр да дайыма ички сезимди билдиргендиктен аягына илеп белгиси коюлат. Мисал үчүн, Салом алейкум. алейкисалам келиңиз деп Каныбек төр жакты нускады. Бешик бооң бек болсун, куда, Айтканыңыз келсин. деди Каныбек. Ураан чакырыктар дайыма эмоциялык күчтүү сезим менен айтылгандыктан аягына илеп белгиси коюлат. Мисалы, жашасын элдердин бузулбас биримдиги. Бүгүн да мага адаттагыдай үн коштогонго кесиптешим Назгүл Мурзахматова жардам берди.